Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин жетекчиси Алексей Роговду кабыл алды. Төрага ЭКУКнун Бишкектеги программалык кеңсесине көп жылдык жемиштүү кызматташтыгы жана жазык сот өндүрүшүндө сот укуктук реформаны жүргүзүүдө сот тутумуна көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Замирбек Базарбеков эки тараптуу жегердүү кызматташууну канаттануу менен белгилеп, ЭКУКнун Бишкектеги программалык кеңсеси менен биргеликте жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар Кыргыз Республикасынын сот тутумунун өнүгүшүнө салым кошуп жаткандыгын айтты. Тараптар мындан аркы кызматташуу маселелерин талкуулашты жана сот тутумунун жалпыга маалымдоо каражаттары менен өз ара аракеттенүүсүн тереңдетүү жана сот бийлигинин беделин бекемдөө чаралары боюнча айрым маселелерди көтөрүштү.